Оля, да это что еще? Я зарабатываю с малышом 60 тысяч рублей. Эми балам сен ең негизгиси көп жатпа. Күрөш, кол күрөш, мушташ, карате деп кылбай элеңер жакшы. Бар андай балдарда. Барбы? Чакыр ошону. Жандос. Козёлсуңбу, же козёл эмессиңби деген нерселер. Бүгінгі New TV шоу программасында түз эфирде тамада теле алып баруучу, шоумен, актер Санжар Мыкыев New TV шоу программасында тоз олыңыздар. Өзгөчө. Ассалаумалейкум. Келиңиз, кош келиңиз. Санжар Мыкыев. Шоумендердин атасы. Ой, андай деңиз. Эшенкул Бапиев тарынбасын. Дагы жолу ассалаумалейкум. Алейкум ассалам. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Биз дагы кубанычтабыз. Ден соолуктарыңыз, Шүгүр, баары жакшы. Өзүңөр жакшыбы? Биз жакшы. Сонун жаркырап жүрөсүңөрбү? Сонун болуп калыптыр, бул көптөн бери көрө элек болчу. Санжар мырза, дароо эле суроо пайда болду. Буга чейин биздин көрүп каласыз беле бул передачаны? О, сөзсүз түрдө. Арсен эмне кылып атат экен деп күндөгү байкап карап коебуз. Анда рахмат. Считается? Считается. Жакшы болгон. Анда биз сиз үчүн бүгүн жеңил ойнор кылабыз, Болду, конечно. Кыйнамай жок дегендейчи. Анын билгени дагы көбүрөөк паткайлмаш кылмакмын, такыр эле дароо белек берип коймокчумун. Эми, буга чейин, мисалы, мага деле Инстаграмдан ушунча көп эсемес билдирүү келет да. Кантип журналист болом, кантип теле алып баруучу болом, кантип тамада болом дегендерди. Анан кийин, эми сиз улуу катары канча жылдан бери тажрыйбаңыз көп, мисалычы, той жагынан дагы, теле алып баруучулук жагынан дагы. Сиз кандай өзүңүздүн ойлоңуз? Эми балам сен эң негизгиси көп жатпа, тур. Улуу катары. Эми укмуш деле боло эмесми? 30га да чыга элекмин да. Жашыңыз канчада азыр? Мен 29-дан. 29. Бирок 19 жаштан баштап ушул дегеле инсан менен баарлашуу жана маанай көтөрүү ушундай сферасына жүрөт экенмин. Ал арадан 10 жыл өтүп кетти, билинбей эле. Кантип болуш керек? Кантип болуш керек? Кантип болуш керек? Азыркы доордо 21-кылымда бир мындай бир профессияны өздөштүрүш үчүн сөзсүз түрдө 5 жыл окуштун кереги жок. Азыр скиллбокс деген нерселер бар. Бул бир эле алып баруучулук эмес. Кааласаң архитектор болсоң болот, кааласаң психолог, программист, дизайнер, укмуш, верстальщик, СММщик деген нерсе. Скиллбокс болгону бир ай үйрөнөсүң, 2 ай үйрөнөсүң, 3 ай үйрөнөсүң, кааласаң жарым жыл окуйсуң, мындай аябай көп терминдер көп нерсеничи. Дароо ошо менен иштеп кетесиң. Жанагы жакында бир мем окугам. Меня сложно найти, легко потерять и невозможно использовать диплом дегенчи. Сөз түрдө журналистикага окуганга мүмкүнчүлүк болсо, элдер жаш болотса, окусун, үйрөнсүн, билсин, колдон келсе четке чыксын, Кыргызстандын ичинде эле чектелип калбай, чет өлкөлөрдө да окуп кирсин. Ал эми бир ата-энесинин ою менен, досунун ою менен, бир убакта болгон катачылык менен балким журналистикага эмес, башка тармак окуп, бирок жүрөктө бар болсо, өзүнө жакса, өзү ошол жумушту сүйсө, эмнеге жок, аракет кылсын, убакыт өтөт, сөзсүз түрдө катачылыктар болот, жакшы жактары болот, жыргаган убактар болот, кыйналган убактар болот. Анан бара-бара эгерде сонун болуп кетсе, насип, буйрук болсо, үйрөнүп кетет, өздөштүрүп кетет. Ал эми болгум келип атат деп эле отура берсең болбойт. Космонавт болгум келип деп эле отура берсең, биякта сен давленияң чоң болсо дегендей. Сөзсүз түрдө аракет кылыш керек. Бир да оңой иш жок. Жана Инстаграмда дагы үйдө отуруп эле тиңдей мындай тап дегенге ишенбеш керек. Ал болбогон нерсе. Сизге да жаза ушундайлар? Иштесең, албетте күнүнө миллион жолу жазат. Ай тиги укмуш бизнес кыла койдум, тигиндей кыла койдум, мындай кыла койдум. Мен үйдө бала менен отуруп 30 000 табам деп. Оля, да это что еще? Я зарабатываю с малышом 60 тысяч рублей деген. Эми, New TV шоу программасына келгендердин баардыгы эле оюнга катышат негизи. Сиз мени мактаган үчүн сизге жеңил оюнубуз бар. Кандай оюн? Эми, азыр мен бул жакта кайсыл бир ырлардын үзүндүсүн алганбыз, текстин. Мен ошонун текстин сүйлөмүн алмаштырып койгом да, ор-ордун менен. Сиздин максатыңыз кайсыл ыр экенин табышыңыз керек. Таппай калса, сиз ырдап беришиңиз керек. Кеттик. Анда эмесе, азыр добушун бийигирээк көтөрүңүздөр. Даяр туруңуздар, биринчи ыр. Кайсыл экенин таап көрүңүз. Жашоомдо менин сенсиң жалгызым, эркелесең чыгат кылыктарың сенин. Эң чилеп мага жаратканымдын, сенсиң белегим койгон буйрук. Бул кайсылар деп ойлойсуз? Жашоомдо менин
Таппай калсызбы? Бас таппайм. Ырдан келип туруп мен эң мындай акыбалым начар жер тандап алыпсыңар, ыр деп. Күрөш, кол күрөш, мушташ, карате деп кылбай элеңер жаш. Бар андай балдарда. Барбы? Чакыр ошону. Жандос. Ол ырды тапкан жокмун мен. Тапкан жоксузбу? Анда Кимирдаса дагы таарынбагыла кечиргиле мени. Мынакей жаштап уруп көрсөңүз, бул ырды уккансыз. Жашоомдо менин сенсиң жалгызым, эркелесең чыгат кылыктарың сенин. Эң чилеп мага жаратканымдын, сенсиң белегим койгон буйрук. Сенсиң менин жалгызым, жалгызың кайдасың эмеспи? Жок. Жалгызың деген сөздү эле таап алыппенби? Макул, таппай калсызбы? Азыр бизге оригинал жаңыртып берсе, кайсылар экенин баарыбыз тыңдап көрөлү. Кеттик. Уктуңуз беле? Уккам мен сону. Мен сени сүйөм деген бар го? Ошол жактан берүүсүңүз. Ушулар болчу. Нурлан Айсипов аткарат. Нуке концертиң жакшы болсун. Таарынбай. Нуке. Эми кийинкиси анда. Оңой ырлардан кылсаң мындай. Кийинкиси оп-оңой. Сиздин жакын досуңуз ырдайт. Ал ырчы менен сиз күнүгө тойдосуз. Кеттик. Нечен бар тарыхы, дайым бекем ынтымагы, бешигим алато, этем ийип тазим башым. Сиз ойлоп калбаңыз, эми үчүн мен тура эмес эме айтып атам. Сүйлөмдөр алмашылган ордун мененчи. Мен сен мектепте начар окуганда отпойм да. Кантип эле тура эмес сүйлөп атат. Аймагы керемет, турсун желбиреп байрагы. Жарып таш булагын, сайрагын булбулдай. Жок, добур буну ырдабайт. Жок, добур эмес. Жакшы, жакын досуң күндө тойдосуң, добур менен чогумун да. Бул Омардын ыры. Дагы койдуңуз, а? Кайсылар деп ойлойсуз? Сенсиң менин жалгызым деген деп коюмбу кайра? Текстти кайра айтып баштайсың. Текст боюнча. Нечен бар тарыхы. Ошо баягы. Дайым бекен. Кыргызстаным. Туура. Кыргызстаным. Мынакей, дал ушу чыгармалчы. Ушу жерден кол берип койчу. 1-0. Боксерлор, күрөшчүлөр, жакшы көргөн ырларга канча деген чет өлкөлүк жарышка чыгып калды. Патриоттук чыгарма негизи. Патриоттук ырлар жөнүндө бир күлкүлүү окуям билесизби? Келиңиз. Мен да жакын досторум бирөөсү Арсен. Жакшылыктарды эми алып барып калабыз, жакшылыкта кызмат кылып калабыз. Акырында той жакында бүтөйүн деп калганда эт тартылат. Эт тартылганда мурун жөн эле тартып койчу. Анан сону бир музыка менен тарта баштады. Акыркы учурларда Мирбек ырды чыгарабы, Омар же Арсен бир мындай эл жөнүндө, патриот, эр намустук жөнүндө бир ата мекен жөнүндө ыр жазса эле, ошол беш бармакка коюлуп калат. Анда эмесе назарыңыздарда кыргыздын сый тамагы тосуңуздар дегенде Арсендин ыры башталат. Арсен айтып коюп, блин, ушул элдерге патриоттук сезим менен берем деп күйүп ыр жазсаң беш бармак болуп калат го дейт го. Акыркы бир ыр калды. Жүрөгүм кышта көксөгөн, саамайт кана билемин көктөмдү. Гүл кызыл көрсөм жайнаган, сеземин илебин жаштыктын. Бул точно жанагылар. Сенсиң менин жалгызым. Ал эмеспи? Алыр барбы бүгүн? Бул ырчы эже мен да тойдо жүрүп каласыз негизи. Кайра баштаңыз анда. Жүрөгүм кышта көксөгөн, саамайт кана билемин көктөмдү. Гүл кызыл көрсөм жайнаган, сеземин илебин жаштыктын. Билбейсизби? Жок. Бул эже Ошто аябай тойлорго көп чыгат. Мега звезда. Миллион колдонуучусу бар, подписчиги. Экөө эле калды, туурабы? Башка ким бар эле? Экөө эле калды ошо. Жа 3 эле жакында Асель да 3. Ал Асель эмес болуш керек бул. Ошто популярдуу болсо, демек Анжелика Айым эмес, бул Самара Каримова. Самара Каримова, туура. Самара Каримова. Асан эке, аялыңыздын ырын таппай калдым деп чыкпаңыз. Эми, буга чейин бул аябай узун ыр турбайбы? Баштап аткан эмне деген текстине башталган унутуп калып турбайсың. Сош керек болчу экен да. Ырга кандайсыз? Ырга аябай начармын. Кемчилигим бар ушунун. Болбосо мен музыканттын баласымын, апам музыкант. Мындай айта турган болсом, мындай досторум деле айтып калат, уникалдуу адамдардын арасына кирем. Машинеден музыка укпайм мисалы үчүн. Эмне үчүн? Алыс жолго кетип атсам, билбейм, мындай музыка уккун келет го адамдарда сөз түрдө. Үшсөң жамынасың, ыссаң чечинесиң дегендей. Ал неге эмес да? Адамдын сезими болот да. Менде жок ошол сезим да. Уккум келбейт музыканы. Отуруп алып, музыка угуп кээде болот.
Мен мисалы үчүн машыкканда Рамштайн угам, Du hast mich. Ушундай ohne dich деген нерселердичи. Мотивация бере турган, эмне болот, эмне болот, урбайсың, катуу кыйкырып, кээде болуп калат. Досторуңдун арасынан дагы Арсендин былтыры ошол аябай мындай машыкканга ыңгайлуу бир ыр жазган. Жан дүйнөм көп музыка каалабайт. Душта ырдабайм, өзүм отуруп мындай ырдабайм. Жаш кезекте бир мурун жана караокелерде отуруп алып ырдаган мода болуп кеткенде бир ырым бар. Аны дагы бүт досторум баарынан Санжар кайсы ырдайт десең, любой билет. ДДТ-ны «Это всё» деген ырын ырдайм. Акыркы учурда Би-2 менен Оксимирондун «Возвращаться домой» деген ыры жагып атат. Аны бизге түшүнбөй калышы мүмкүн да. Ошол. Жок, түшүнөт. Просто не формат болуп калышы мүмкүн. Оксимирон десеңиз дароо эле. Бирок өзүм негедир ушул эмеге каалайм. Аспап билсем, ырдай алсам, элдер чолкуганда эй деп таң калтырып койсом дейм. Бирок жаңы ушунча ырчы досум тургандай койчу деп. Жакшы. Бул болсо бөдөнө сойсо да касапчы сойсун деп. Ооба, андай бар. Жаштык кезиңизде балдар менен мушташып, ушундай эмелерге барып калганы көп болду эле. Мектепте кандай элесиз? Мектепте болду. Биринчиден мен үй бүлөдө эң улуусумун. Барып мен ордума барып арыздана турган агың жок, арыздана турган байкең жок, өзүң улуусуң, окуган, төрөлүп өскөн жерим Алай. Ал жакта эми билесиздер, тоолуу аймак, бар дерскилер, бар Звер дегендер, ошол жакта окугам. Андан соң Ош шаарында Черемушка деген микрорайондо мурун Патрики деген агым бар болчу. Бул талпа, патриоттор деп коет, талпа, жалаң орустар, балдар, кыргыздар ошол Оштогу Советтер Союзунан калып кеткен эң көп орустар болгон район ошол болчу. Черемушкада ВЛКСМ деген мектепте окугам. Ал жакта далай мушташтык. Андан соң лицей эркектер лицей, жалаң эркек балдар бар. Ал жакта өзүнчө армия сыяктуу дедовщина бар. Ал жакта көп мушташуу темалары, прогиб темалары, козёлсуңбу, же козёл эмессиңби деген нерселер. Үйдө отурсаң, братаң чакырып атса, бияктан апаң чакырып калса, кимге барасың деген суроолор деген. Анын баарынан өттүк. Козёл деген эмне жооп берчиңиз анан? Козёлмун деп койчумун. Болгон окуя айтып берейинби? Келиңиз. Көп балдар муну андай кылса отурган билишмес экен да, көрсөчү. Бир 7-чи класспыз. Мен эми түшүнүш үчүн 5-6 класс жалаң ушул темасына жүргөнсүң сенчи. Ошол движенияда козёлсуңбу, братандар ууларга барып тийиштейт, ага тийишесиң, шакалтетип жага тийишесиң, анан сени урса братандар келип аны грустетип жүргөнсүң. Анан эмне болуп калып, насип болуп калып, аябай да аракет кылган жокмун, лицейдин экзаменинен өтүп кеттим. Анан ал жака өткөндөн соң эми кичине өзүңө келиш керек, окуш керек, ушуга лицейге окуган жараша. Контрактка өткөм, мен мындай бюджетке өткөн эмесмин, контрактка окуш керек болуп $350, бирок айланайын, ал 2002-жылы $350 укмуш чоң акча болчу. Квартира $1,500 турган кезде. Болду, анда окуш керек деп, эми мындай өзүм чогултуп окуйм деп кирдим да барсам, дал ошол система жүрөт лицейде. Козёлсуң, козёл эмессиң, койчу, тишпечи деп. Мен недовольный деген кличкам бар болчу. Недовольный? Кирпич деп койчу, мындай бетим кирпич тартып, чекеге кал коюп, недовольный деп койчу, укмуш көп сөздөр болчу. 8-9 класстын балдары биздин класстын балдарына грустетип билет саттыртып, ал кезде мода болчу, дискотека билет деп сетип, дискотекага билет атасың. 20 сомдон, 50 сомдон. Ошол нерселердин баарын кылып жүргөндөн алар нерселерге кошулчу эмесмин. Мушташып кетти, ызчылып кетти эле, короче. Буфетке кетип баратсам, мен 9 класстын бир баласы кармап алды. Анын атын айтпай эле коеюн, азыр буга уят болбосун. Бар, ал тирүү, нормально жүрөт. Аз көрүп атса керек. Аз көрүп атса да мүмкүн дегендей. Салам алейкум, братан. Бул историясын өтүп баратам, эч кимге тишпейт, буфетте чөнтөгүмдө 5 сом дейли, 10 сомдун акчам бар. Болгон байлыгым ошол. Акча бер дедим. Бербейм дедим. Таба алсам меникиби деп. Жок, таппай эле кой, бар менде, бирок бербейм дедим. Эмне көрдүм? Ушо көрдүм. А эмне козёлсуң деп. Көп ойлонбой туруп эле, ооба, козёлмун, эмне кыласың дедим. Тигинин бети, жана жийиттин бети, ал деген күткөн эмес да, бирөө антип жооп берсе болот дегенчи. Мындай птичкада возможно деген жок болчу, мындай yes no дегенде только no деген бар да, yes жок. Мен yes деп атам. Кандайча козёлсуң? Мен козёлмун, а сен мага тийсең директорго айтам, жатакананын директоруна айтам, жаңжал чыгарам, жашооңо проблема болот деп айттым жанагычы. Эчтеке дей албай калды да, жана бети кызыл-тазыл болуп, буяктар титиреп, бияктан тамырлары чыгып, акырын бурулуп кетип калды. Айнекке мен досторум көрүп туруштур, классташтар баары келсем, ха-ха деп алган, жыргап алышкан, күлүп алышкан, базар жок, не ушинтсе боло эле деп.
ошондон баштап король джунглей болуп калдым. Спокойно жүрөсүң, эч ким тишпейт. Не десе мен козелмун да. Негизи ал мындай баштан өткөндөн кийин көп нерсе күлкүлүү көрүнүп калат, көп нерсе оңой көрүнүп калат. Эми ал эмне деген нерсе? Жаш баланы улуураак бирөө физически сенден күчтүүрөөк, жашы сенден улуураак келет, урат. Психологически сагда өтө сен айтсаң, аны бирөөгө айтып койсоң, начар болуп калат, жаман адам болуп каласың, эркек болбой каласың деген бир коркуу бар болчу да. Көрсө андай нерседен коркпой эле баштадык. Азыркы жаштар балким мектепте окугандар болуп калса да? Азыр доору башка. Балким биз билбеген болуп калышы мүмкүн, эми бир аз болуп башка. Азыр деген жаш балдар да башка болот. Мен биз менен тең туштар азыр мугалим болуп калышты да көпчүлүгү. Мугалимдер менен досторум бар, алар менен сүйлөшүп калсам, азыркы муун мисалы үчүн бизге эле салыштырмалуу. Биз эми 89-чу, 87-чи жылкы жигиттербиз да, бала адамдарбыз. Ошолорго салыштырмалуу мисалы үчүн акылдуураак. Көп нерсени эртерээк түшүнөт. Мисалы үчүн сиз деле, биз деле ай тамак жебесең кошуна келип алып кетип калат деп курктап турабы? Жакында эле болгон окуя. Бир дос баламдын үйүнө айылдан эжеси келип тамак жебесең кошуна алып кетип калат дейт. Тамагын тыштап туруп. А с какого фига меня сосед может забрать депчи. Болбосо 5 жаштагы кыз. 5 жаштагы кыз ушул нерсени түшүнөт, мындай башка бирөө алып кете албайт. Бул менин укугум, бул менин жерим. Жана чепте отургандай корголуу болупчу. Азыр доор башкача. Азыр атаман деген деле нерсе жок да. Кайсы аймакка бар, кайсы айылда мектепке деле барсаң деле атаман деген нерсе түшүнүк жок азыр. Анткени советтер доорунда калып кетти. Биз кичине көрүп калдык, газбадан көрүп калдык, тыйын газбадан көрүп калдык. Ширеңке бир тыйынын көрүп калдык дегендей. Эгерде жаңы үйлөнгөн, үйлөнө тургандар, той уюштурам деп аткандар бар болсо, сиз аркылуу кайрылсын, ал жагын уже сүйлөшө аласыз. Чача аласыз. Анда дай бир Арсенден десеңер по-свойски кылабыз. Дай бир жардама. Арсен эмес, New TV шоу программасынан деп, New TV-синен десиңби? New TV-нен деп. New TV шоу программасынан деп калсаңыз, балким жакын арада майрамдар, туулган күн, үлпө той, каалаган бир майрам бар болсо, Сажар Мыкыев кызматта чакырсаңыздар болот. New TV шоу программа десеңиздер 10% дароле. Скидка. 10% мен силерге арзандатуу кылам, New TV мага 20% кошуп беришет экен. Деп сүйлөшүп алалы дароо. Андай макул болуп жок эле 10% берип салып. Каласаң калабасың деп. Сажар мырза, келипериңизге чоң рахмат эң башкысы. Бүттү. Убактыбыз кыскарып бара жатат. Рахмат. Калп тилектер бар болсо, камера сизде. Көрөрмандарыңыз. Үйдө кечинде жумуштан кийин отурган биздин телекөрүүчүлөрүбүз, кыргыз эли, эмне болсо дагы жылмайганды унутпаңыздар. Жылмаюу өмүр узартат, жылмаюу садака. Жана албетте эле канчалык өзүңүздөрдүн маанайыңыздарды өзүңүздөр көтөрүп, коңшу колонун маанайын көтөрүп, жөн эле өтүп бараткан адамдын маанайын көтөрсө, ал анын маанайын көтөрсө, ал тигинин маанайын көтөрүп, ошентат бумеранган кайра эле сизге келет. Ошон үчүн баарыбыз чогуу бири-бирибиздин маанайыбызды көтөрүп жүрөлү.